Как обычно жашасаң 7 ай жашайсың дешкен. Мен операцияга жатпаймын, дары ичем, канча калган өмүрүмдү, канча калса дагы мен балдарымдын жанында өткөзгөнүм жакшы деп мен ошол жерден чечим чыгарып кеткем. Мен Оразбек кызы Махабат Токтогул районунун Үштерек айылынан келдим. Мен 2016-жылы больницага барып текшерилип, во время беременности текшерилгенимде боорумдагы дарттагы аныкталып чыккан. 2016-жылы больницага барганымда бул дарт менен пораженный печень болчу да. Анан бул дарт менен сен төрөй албайсың, сен срочно операция кылышыбыз керек деп врачтар ушундай неме диагноз чыгарышкан, альвеококоз депчи. Альвеококоз боордогу курт болот. Врачтардын айтуусу боюнча, мага айтканы боюнча, бул баягы боордо дартындагы эхинокок, альвеокок деп бөлүнөт. Эхинокок оңоюраак жолу, альвеококоз бул эң оор жолу деп. Сен рак менен күрөшүп атам дегенде чечим кыла бер деген мага. Себеби сен ичкен дарыларың, немелериң, сен рак менен ооругандар баягы лучка немеге жатса, сен дары, ошону дары катары ичесиң дешкен. Ар кандай симптомдор болот, аларга неме кылба, бирок ошо дарыңды иче бер деп неме кылышкан. 2016-жылы июль айында мен операция болдум. Беременность прерывать эттик. 2 айдан кийин текшерүүгө келесиң дешкен. 2 айдан кийин текшерүүгө барганымда печендеги боордогу курт таза алынган эмес болуп чыкты. Калып калган, кайра дагы срочно операция кылышыбыз керек, протокко жакын болуп калыптыр дешкен. Мен ошол жерден багы өзүмө мынтип келе элек болчумун, 2 ай ичинде восстановление жакшы боло элек болчумун. Мен каршы чыктым. Мен операцияга повторный жатпайм. Мен дагы деле мен өзүмө келе элекмин деп каршы чыктым. Каршы чыкканда отказный неме жазып бер деп неме кылышты. Себеби мен операцияга кирсем, мен кайра операциядан чыкпай калышым мүмкүн эле. Мага ошондой деп түшүнүк беришти. Себеби протоктун жанында болгон. Анан мен ошол жерден мага дары жазып бергиле. Мен бул дарт менен 7 ай баягы диета кармабай, как обычно жашасаң 7 ай жашайсың дешкен. Эгер строго режим менен, диета менен жашасаң, сен 7 жылга чейин өмүр сүрөсүң, или пересадка печени деп айтышкан мага. Андан мен ошо кандай дары алам, кандай диета кармайм, кандай не жешим керек, не жебешим керек мага жазып бергиле. Мен операцияга жатпаймын, дары ичем, канча калган өмүрүмдү, канча калса дагы мен балдарымдын жанында өткөзгөнүм жакшы деп мен ошол жерден чечим чыгарып кеткем. Операцияга макулдук берген эмесмин. Анан үйдөн ошо дарыланып, ар кандай баягы издене баштадым да, элдик немеге, чөп дарылар менен айыктарган немелерге барып, эметип, анан мам өзүнүн аяшы ушул Кубанычбек байкемде дарыланып жүргөн экен, ошондон угуп калып, анан ушундай бар экен, келбейсиңби кызым, көрбөйсүңбү деп неме кылды. Мен уже багы ар кимге тияктан барып, бияктан барып изденет экенсиң да, ар кайсы жерге барып атып, уже мен үмүтүм үзүлүп калган да. Мындайча айтканда, мен уже бир бутум өлүмгө мен өзүмдү баш ийип койгом. Бир күнү кетем депчи. Анан мейли дедим, Кубанычбек байкеме келдим, келгенде эле көрүп, сен жашайсың кызым, жакшы болуп кетесиң, сабырдуу бол, болгону гана сабырдуу болуп, мен айтканымды кандай айтсам ошондой аткарып тур деди. Макул дедим. Сага мондай деди деп мен диагнозумду айтып бердим, монча жашайсың деди, сен алар сага мондай жашайсың дегидей алар ким экен, сен андай кылба, сен жашайсың, сен бактылуу болосуң, сен да көпкө жашайсың узакка, сен мага ишен деди. Макул дедим. Байкем мага өзүн тамыр кармап айтып берди, болгон эмелерин бүт айтып, мондай кыласың, мону ичпейсиң, мону жебейсиң деди. Мен айтканды кыласың деп, ошо режим менен, байкемдин айткан режими менен жүрдүм, режим менен жашадым. Кудайга шүгүр, 2019-жылы мага вообще төрөгөнгө тыюу салып койгон. Пораженный печень мага төрөгөнгө тыюу салынган болбойт болчу. Бирок 2019-жылы ноябрь айында кыздуу болдум. Азыр кызым 4 жашта. Кудайга шүгүр, азыр мына 8 жыл болду. Ушундан бери ден соолугум жакшы. Ооруганым мурункудай болуп неме болбойм, ооруган жерин билбейм. Как обычно, сол адамдын катары мен жашап жүрөм. Кудайга шүгүр, ыраазымын. Кубанычбек байкеме жолуктурганымда мен Кудайга шүгүр 1000 мертебе Алла таалама ыраазымын.
Bismillahirrahmanirrahim. 2017-жылы кабыл алууга келген экен. Боордо альвеококкоз деген курт бар экен. Операциядан кийин кайра текшерүүгө барса, дагы курт бар, повторный операция жасайбыз дептир. Же болбосо пересадка жасаш керек боорду деп. Ал кыз өзү айтып атат. Мен ошо биринчи операцияда катуу кыйналган болчумун. Эгер экинчи операция жасачу болсо, көтөрө албай каза болуп калышым мүмкүн деп. Врачтарга өзүнүн ыраазычылыгын айтып, отказной расписка жазып берет. Мен сиздерге кайрылуам жок, бирок мен операцияга бере албайм деп. Ошол операцияны жасап аткан кезде өзүнүн интервьюсунда айтып атат, кошпойлуу экен, мындай вирус, мындай жаралуу боору менен төрөгөнгө болбойт деп оюнан алдыртып койгон экен. Ал туура бардыгы, бүт эле. Андан кийин ошол врачтардан операциясынан баш тартып, бизге кабыл алууга келиптир. Мен өзүмдүн диагнозумду коюп, ошол врачтар койгондой эле диагноз экен. Курту бар экени үчүн биздин диагноздар бирдей дал келди. Мен дарылоого кабыл алып, өзүмдүн 3 курс лечение болду. Бизде bir курс 14 күн болот. Жыйынтыгында шифа таап айыкты. 2 жылдан кийин төрөдү. Ошо төрөгөнгө чейин дагы врачтардан барып текшерилди. Өзүнүн сөзүндө айтып атат, врачтардын терминдерин кандай деп айткандарын баарын. Мен аларды кайталап айтпай эле коеюн. Мен өзүм жардам бере алган жагын айтайын. Шифа таап айыкты. 2 жылдан кийин кыз төрөдү. Азыр кызы 4 жашар экен. Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Кызынын ден соолугу жакшы экен. Демек, кызынын ден соолугу жакшы болсо, энесинин ден соолугу жакшы деген сөз. Бул далил. Здоровый мать, здоровый ребенок дейт. Кудайга шүгүр, мына 2017-жылы дарыланган болсо, быйыл 2024-жыл болсо 7 жыл болуптур. Бардык мактоолор жалгыз жаратчучу Аллах Таалама болсун. Мен Кудайга шүгүр деймин Аллах Таалама. Аллах Тааламдын буйругу менен, Аллах Тааламдын өкүмү менен ушул кызыбыздын ден соолук ооруларын дарылаганга себепкер боло алдым. Мен деген сөз жок. Жалгыз гана Аллах деген сөз бар. Кудайга шүгүр дейм Аллахыма.